Саламатсызбы? Региондо Абалким авторлык программасы. Күттүргөн шайлоодо өттү. Акчасына ишенип, барыңды сатып алып, кул кыламын дегендердин да бийлиги менен мойнуңдан сүйрөп жүрүп добуш бердиремин. Болбосо жумуштан кетесин дегендердин акыбалын да турмуш өзү көрсөттү. Кудай өзү баарын таразалап, арам акча менен элдин ишеними кетип болгон бийликтегилерге чындыкты кайра эле митинг жолу менен ашкера кылдырды сыягы. Эми эмнеси болсо да арам акчага сатылбагыла, коррупционерлерден коркпогула. Элдин уулу, менин досум Садыр Жапаровду абактан чыгарамын. Элим жардам бер деп күн сайын ар бир айылга барып, үнү бүтүп калганча зар какшаган Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровга кыргыз эли колдоо көрсөтө алды. Жашы да, карысы да, улутуна, жынысына карабастан бир муштумга биригип, кыргыз эли бийликтин ээси экенин бүт дүйнөгө көрсөтө алды. Эми баары жакшылыкка болуп, элдин келечекке койгон үмүтү аткарылат деп ишенебиз. Садыр, менин досум, акыйкатты айтам деп. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Ошол байларды коррупционерлердин алдында сынбайын деп. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаң, Бийликтүүлөрдүн алдында тизилебейин деп. ошого кантип чыдап отурасыңар? Канчалык кайгы тартса да, башынан оор күндөрдү өткүзүп, атасынан ажырап, апасынан ажырап, чырактай баласынан ажырап отурса да, күтүп атат силерди туугандарым. Силердин акыйкаттуу элдин акыйкаттуулугуңарды, колдооңорду күтүп атат. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Жүрөгүн берүүгө даяр, жанын берүүгө даяр, элим үчүн бардыгына даярмын деген баланы колдой албасак, анда биз кандай эл болобуз туугандар? Алла Таалам колдоп, эл журтубуз добушун берип, 4-октябрь күнү парламентке чегип келели, Садырды чыгарабыз туугандар. Мына мен чыгарамын Кудай кааласа. Бирок элдин башын айлантып, 20-30 жылдан бери билгенин кылып жүргөн саясатчылардын дээрлик баарынын бетиндеги уятсыз маскасы чечилип, кыргыз элинин көпчүлүк бөлүгү алардын ким экенин дагы бир ирет көрүп алды да. Жашмын деп колдоо табайын дегендерин да, баары сабатсыз бир гана мен сабаттуумун дегендерин, мен мыйзамдын атасымын дегенин да, мен тигинин апасымын дегендердин да чыныгы жүзү ачылып, эл арасында катуу талкуулар жүрүп жатканына сиз деле күбө болуп отурасыздар. Бирок бул бүгүнкү жеңиштин баасы өтө оор, өтө татаал болгонун түшүнгөн кыргыз эли акырына чейин туруп, баштаган ишти акырына чыгаруу үчүн биригип, бир туугандыкта аракет кылышы дагы эле зарыл болуп турат. Анткени Жапаров менен Ташиев тарапта кыргыз эли турса, буларга каршы тарапта эбегейсиз көп акчасы бар. Куу түлкүдөн да кыйтыр, өлкөнү ушул күнгө алып келген арамжалардын баары биригип, жанагы интернетте тарап аткандай чөөлөр бир тарап, эки арстан бир тарап болуп чабышып жаткан учур. Эл уулдарын эл гана колдоп, коргоп калбаса, бул чөө сымалдар реформаларды ишке ашырууга жол бербешке болгон аракетин көрүп жатканын байкаңыз. Мисалы, партиялык системанын жок болушу. Муну негизги максат катары караган Жапаров, Ташиевтерге албетте Текебаев, Отунбаевалар баш болгон. Батыштын жугундусун ичип күн көрүп келе жаткан айрым өкмөттүк эмес уюмдар баш оту менен каршы чыгып, мүмкүн болушунча партиялык бандиттик бизнес системасын сактап калууга аракет кылышууда. Муну ишке ашырууга чоң күч болот деп пландап, булар эми Текебаевди парламентке алып келишти. Эми дагы 2010 жылдагыдай кылып, бул 5-6 кызыктар кишилер кыргыз элинин тагдырын чечүүгө аракет кылышууда. Эгер алардын ою ишке ашып, бүт баарынын башы көзүн айлантып, дагы кайра эле ошондой жүрүштөрдү ишке ашырамын десе, анда өтө чоң өзгөрүүлөрдү жасоо мүмкүн болбой калары кооптуу. Эми булардын айтканы менен эмес, бүткүл элдин каалоосу менен тандалган башкаруу системасы менен жашоо учуру келбедиби? Референдум өткөрүп, кыргыз эли тандаган же парламенттик же президенттик башкарууга өтүү зарылчылыгы мезгилдин негизги талаптарынан. Кандай болгон күндө да бүгүн эми президент Сооронбай Жээнбеков бийликтен өз каалоосу менен кетти. Президенттин милдетин премьер-министр Садыр Жапаров аткарып баштады. Ал эми эң маанилүү орундардын биринде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Камчыбек Ташиев дайындалды.
Albatta, bул жүрүш өлкөдөгү бандиттик, мафиялык, кландык системанын өкүлдөрүнө, башчыларына жакпайт. Алардын уйкусу качып, эми кандай болор экен деп күйүп жанып жаткан учур. Бул эки элдик лидердин бийликке келишине бир гана жемкорлордун ичи күйүп жаткан жок. Кээ бир сыйкырчы саясатчылар да жаны ачышып, колундагы фейктерине маалыматтык чабуул жасоо буйругун берип, көшөгө артында ошол жемкорлорду колдоп отурганын көрүп турабыз. Аларга да күнү келгенде тарых өз баасын берет. Эмнеси болсо да, кыргыз элинин жашоосун жакшы жака өзгөртөмүн деп бел байлаган Жапаров менен Ташиевдин жолун чөөлөр сымал туш тараптан тороп кирбестен, тетирисинче колдоп, кубаттап, элди туура жолго чакырып, ак жүрөктүү инсан экениңерди көрсөтүп, акылдуулук кылышса болмок. Эми көптөгөн саясатчылардын кылмыш иштери кайрадан иликтенип, 2010 жылдан баштап ушул күнгө чейин өздөрү каалагандай кылып жүргөн учурларга реалдуу баа берилет деп ишенебиз. Карапайым адам менен ак үйдөгү адамга да мыйзам бирдей иштеп, байманаптык дооруга айланып үлгүргөн жашообуз эми акыйкаттуулукка келет деп үмүт кылабыз. Канча болсо да жетишет да. Кыргыз эли биз көрбөгөн кайсыл күн калды. Бизди эксперимент кылып ойнобогон кайсыл демократиялык деген сөздү бетине жамынып алган бузуку уюм калды. Бизди шылдың кылбаган кайсыл жемкор калды. Бизди кордобогон кайсыл куу түлкү саясатчы калды. Дагы канча ушундай болуш керек? Дагы канча биз бир туруп урууга, бир туруп жердешчиликке, бир туруп партияларга бөлүнүп, жарылып жашашыбыз керек? Дүйнө секунд сайын өнүп өсүп, технологиялык ачылыштар менен алек болуп, элдер айга эбак эле учуп барып келип коюштуго. Биз дагы канча ичкүйдүлүк кылып, бийлик талашып, бири-бирибизге кыйын болуп, сабаттуу болуп көрүнүп, элибиздин башын айлантышыбыз керек. Биз дагы өз үйүбүздө, өз мекенибизде, таза коомдо, курсагыбыз ток, жүрөгүбүз тынч болуп, келечекке ишеним менен, бардар, дасторконубуз толо күндөрдү көрүшүбүз керек эмеспи? Бөлүнүп жарылууну токтотуп, бир муштумга бириксек, колубуздан көп нерсе келерин көрдүк го. Келиңиз, биримдигибизди, ынтымагыбызды ого бетер бекемдейли. Улуу кыргыз элибиздин гүлдөп өнүп өсүшүнө баарыбыз бирдей аракет кылалы. Бөлүп жарып аткан бир уч саясатчыларга алданып, азгырылып, ширин сөздөрүнө мас болуп, өзүбүздү өзүбүз жок кылып албайлы.